Москва шаарында жашап жана иштеп жатышкан эмгек мигранттарынын негизги бөлүгүн жаштар түзөт. Биз сөз кыла турган бул жигиттер Таймураз спорт клубунун уюштуруучулары жана катышуучулары. Эч бир коомчулуктун жардамысыз кара күч, кажыбас аракеттеринин натыйжасында мыкты көрсөткүчтөргө жетишип келет. Алар Москва шаарында гана эмес, эл аралык турнирлерге да катышкан байгелүү орун ээлери. Таймураз клубу 2012-жылы ачылган. 2012-жылы ачылгандан бери 2 жыл убакыт өттү. Андан бери балдардын кызыгуусу аябай жакшы. 2 жылдын ичинде көптөгөн ийгиликтерге жетишип келатышат. Бул Таймураз клубу Шукина метросунда жайгашкан. Бул жерде шарттар жакшы, Кудайга шүгүр. Понедельник, среда, пятница 3 күн болот. Кечиндеси 9:30-дан 12-ге чейин болот тренировка. Балдар биздин залда 40-ка жакын бала машыгат. Бул жерде ар түрдүү спорттор менен машыгышат. Уже бизде машыккан балдар эл аралык турнирлерге уже чыгып атышат жакшы. Бокс менен, борьба менен, кикбокс, кайдингерге чыгып жүрүшөт. Баары жакшы, Кудайга шүгүр. Балдар ушул 10 саат, 12 сааттап иштегенине карабастан кечиндеси келип, дагы машыгып, өздөрүнүн чыгарып жатышат. Москва шаарында эреже сес согуш боюнча уже биздин балдар биринчи орундарга жетишип, кыргыздын флагтарын жерлерде көтөрүп келе атышат. 10 саат суткалап иштегенине карабастан тренировканы калтырбай келишет, тренировканы кылышат, результатка берип атышат, Кудайга шүгүр. Жакшы. Ал эми бул тасмадан Азамат Калматов жигитибиздин спорттун эрежесиз эр күрөш түрү боюнча мелдештеги жеңишине күбө болуудасыздар. Москвага келгениме 4-5 жыл болгон. Негизи Москвада бир эле бул спорт клубу эмес, Таймураз. Мындан алдын башка клубтарда машыгып жүргөнбүз. Буга келгениме уже 1 жыл болду. Ошо. Ийгиликтер жакшы да аракет кылып атабыз. Мен бу жерде кадимки эле грузчик магазиндерде эл катары иштейбиз. Жумуштан кийин тренировкага келебиз. Бул спорт клубда 3 айдан бери качам. Бияктан мурун Кыргызстандан качып жүргөмүн. Ошо биздин клубда айтып келгенде жумасына 4 жолу болот. Ар ошо кылган сайын 2 сааттан кылабыз. Бардык сабактарды өтөт. Ишке барам, тренировкага келем, машыгам, кайра үйгө барам ошол. Москвада ошо кыргыздарда эле жумушкам, кладчик болуп иштейм, товар принимать. Бул тасмадан бокс боюнча спорт чебери, көптөгөн мелдештердин жеңүүчүсү Басызбек Баратов аттуу жигитибиздин ийгилигине күбө болуудабыз. В этом бою победу одержал Басызбек Баратов, Москва. Кыргызстандын Жалал Абад областынын Барпа айылынын тургуну болом. Азыркы учурда Москва шаарында 2008-жылдан бери окуп, тренировка кылып жүрөм. Эл аралык турнирлерде, мелдештерде 2010-жылдан бери катышып келатам. 2010-жылдан баштап байгелүү орундордо Европада болдум, Белоруссияда, Финляндияда, Африкада болдум, жакын Латын Америкада, Куба Республикасынын Гавана шаарында мелдешке катышып келдим. Августтун 20-сынан 30-на чейин Ростов шаарында болот чемпионат Россия. Ошол член Россиянын сборный командасындамын азыркы учурда. Спорт мен үчүн жашоо. Мен нанын десем да болот. Спорт аркылуу көптөгөн эл журттан мамлекетибизди таанытып дегендей. Ошол азыркы учурда бул жерде дагы өзүбүздүн Таймураз аттуу клубунда тренировка кылабыз. Бул Таймураз өзүбүздүн кыргыздар эле тренировка кылабыз. Мекеним Кыргызстан болгондуктан баардыгыбыз өз мекеним деп жүрсө, Москвада болобу, башка жерлерде болобу, кыргызым деп жүрсө жакшы болмок. Ошентип мекенинен алыс, чет жерде жүргөн эр азаматтарыбыз эл сагынбас эр болбойт демекчи, өз мекенине, эне ата, дегеле жалпы кыргыз элине саламдарын жолдошту. Кыргызстандыктарга баарыңарга салам
ошондой эле Жалал Абад шаарында турган атам Абдырахман, апам Меринса баарыңарга салам. Учурдан пайдаланып ата энеме, бир туугандарыма, жалпы Кыргызстанга ысык салам. Кыргызстанга салам айткым келет бардыгына. Бизден кабатыр болот, биз тынчпыз. Ата энеме Көчаңак шаарынан өзүмдүн жерлештериме, кыргызстандык, Жалал Абадтык, өзүмдүн туулган жерим Барпы кыштагын туугандарыма баарына салам жолдойм. Салам Кыргызстан! Мадина Жапарова, Алтынай Жушеева, Москва шаарынан.